Мына урматтуу туугандар, Пидев аймагындагы 6 скважинанын бирөөсүнөн ушинтип газ чыгып аткан экен, келип көрдүк. Оозун жаап бекитип койгон, бирок ошо бекиткен жерден чыгып аткан газдын напорун карагыла. Өтө күчтүү. Бұл видеоны bir жыл мурун жергиликтүү тургун тартып, интернет аркылуу коомчулукка жарыялаган. Андан кийин облус башчысы баш болгон жетекчилер келип, газдын корун аныктоо үчүн чечимдер кабыл алынган экен. Негизсиз себептермен ушу коркуган, ушу газды элге таратып берүүгө, элге ушу байлыкты элге берүүгө мен кызыктармын. Ушуга кызыгып, өзүмдүн атымдан да кызыктар болуп, былтырдан бери келип ушу маселени айтам да. Анан дагы азыр жогорку жактагыларга дагы өзүбүздүн деңгээлде же болбосо областтык деңгээлде чечилбесе, президенттикке дагы ушу маселени чечип, биз элибизди ушу көгүлтүр от менен камсыздасак. Мен азыр Кадамжай районундагы Баткен нефтегаз ишканасына караштуу газ чугучу куурдун жанында турам. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде азыр газ зуулдап чыгып турат, үзгүлтүксүз. Анткени ушул куурдун бекитмеси ушу селден зыян тартып, талкаланып бузулуп калгандыктан азыр газ үзгүлтүксүз түнү күнү ушул жерде чыгып турат. Бул кандай коркунуч бар, кандай кооптулук бар? Муну мантыктынча коркунуч бар да. Мына койчулар эмне жандырып берсе, бул скважина жарылып кетиши мүмкүн. Күйсө токтобой калабы? Күйсө токтобой, бак кызып туруп, темирде кызып туруп жарып бериши мүмкүн скважинаны. Жергиликтүү тургундардын айтымында бул аймактагы газды Совет доорунда Өзбекстан иштетип, элди газ менен камсыздаган. Азыр эми мында көгүлтүр отту өндүрүү токтоп, жыл өткөн сайын көпчүлүк тетиктери жараксыз абалга келүүдө. Азыркы мезгилде Кытай компаниясы тендерде утуп, Кытай компаниясы буну тейлеп атат. Азыр бир канча иштерди жүгүрүп келип, разведка иштерди кылып, биректе скважина газды чыгарып койду. Бери основной лёгкий нефть чыгат. Газовый скважиналар көп мерде. Бирок иштеткенге каражат керек, техника керек, газоборудовый газ специалисттер керек мерге. Кадамжай районундагы пайдаланылбай жаткан газды жергиликтүү эл айтып, барбаган жери калган эмес. Ал эми райондук бийлик тарабынан газдын запасын аныктоо боюнча иш-чаралар кабыл алынып, тийиштүү министрликтерге изилдөө жүргүзүү боюнча сунуш каттар жиберилген. Буга Кытай компаниялары ошондой эме кылган экен. Бул точно неме жок да. Ошо эми изилдөө ушу Кыргыз нефтегаз ишканасы изилдөө иштери жүргүзүп атат. Канча запас бар, кандай так маалымат эми болот да. Сиздер ошо жогорку бийликке ошо газды иштетүү боюнча сунуш берилгенби жергиликтүү? Ооба, бир канча жолу берилип келет, буга чейин дагы чыкпеген. Кандай жол болду? Кандай жол болду ошо? Иштетпейби? Ошо айттым, ошо бүгүнкү күндө изилдөө иштери жүргүзүлүп атат да, ошо негизи канча запас бар, кандай бар. Ошо негизде иш-чара жүрөт да, мынанабычы. Совет доорунда бул аймакта 200-гө жакын газ скважиналары иштеп, миллиондогон калкы бар Фергана облусуна жеткен экен. Бирок азырда көгүлтүр оттун кору көп экенине ишенген элдин бул аймактан үмүтү чоң. Ал эми газды Кыргызстан иштетеби жокпу, аны убакыт көрсөтөт.